Абдил Сегизбаевке сот өкүмү чыкты. Бишкек шаарына караштуу 1-май райондук соту Абдил Сегизбаевди 4 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирди. АК пресс агенттигинин белгилүү болгондой, Сегизбаевдин баш коргоо чарасы да өзгөрдү. Тактап айтканда, Сегизбаев соттун өкүмү күчүнө киргенче эч жакка кетпөө жөнүндө тил каты менен камактан бошотулду. Сегизбаев өткөн жылы 25 январда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып кармалган. Анын үстүнөн 2 кылмыш иши козголгон. Азырынча кайсы кылмыш иши боюнча сот өкүмү чыкканы белгисиз. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, Сегизбаев Кой Таш айылында жайгашкан жайыт жерди 49 жылга акысыз алып, куруу иштерин жүргүзүп, андан кийин жерди жакын туугандарынын атына өткөрүп койгон. Ошону менен бирге Сегизбаев жакын туугандары жана Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен биргеликте жарандарга үлүш катары берилген 18,46 айыл чарба багытындагы 92 жер тилкесин жеке менчикке өткөрүп алышкан. Ошондой эле башкы прокуратура Сегизбаевге Белизгейт иши боюнча айып тапкан. Башкача айтканда, Сегизбаев Жогорку кеңештин депутаттары Шык Маматов, Салянова жана Текебаевди эл алдында атайын каралап, кылмышка айыптаган деп шектелген. Бишкекте Путинге каршы чыккан митингчилер күч менен таркатылды. Бишкек шаарында Горький Сейил багында Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы митинг өттү. Митингке 20-дан ашуун адам чогулган. Алар Орусиянын элчилигинин алдына чейин жөө жүрүш жасоону көздөшкөн. Бирок милиция кызматкерлери элчиликтердин алдында митинг өткөрүүгө тыюу салынганын эскертишти. Ошондой эле митингчилер өзүнүн блогермин деп тааныштырган жигитке нааразы болуп, ал провокатор экенин айтышты. Ал эми блогер милициядан топтолгон адамдарды таркатууну талап кылды. Андан соң талаш тартыш жаралып, милиция кызматкерлери чогулган адамдарды күч менен таркатып, айрым митингчилерди автобуска салып 1-май райондук ички иштер башкармалыгына алып келишти. Эл чындыкты билсин.